Kız жигит никесіз қатнашқа барса, экөө бири-бири менен үйлөнүш керек деген нерсе бар. Үйлөнбөй эле койсо болобу дейт. Эми эл оозунда элек жок деп коет, эл оозунда элек жок. Бир эркелетип айтканда. Экинчиси муну герооз деп коет. Герооз. Оозуна келген оттоп сүйлөй бергенде ушунда герооз деп коет. Ушунда герооздуктарды токтотуш керек да негизи. Анткени эртеңки күнү сиздин кызыңызды дагы бирөө ошентип кетип калса кандай абалда каласыз? Бул зына, бул карыз деп эсептелет. Карыз ахиретте төлөнбөйт. Бул дүйнөдө эле. Бул деген мааниси өзүңүздүн балдарыңызга, кыздарыңызга, неберелериңизге келип калышы толук ыктымал. Күтө бериңиз деген сөз. Ошон үчүн тобо кылып, ошол кызды сөзсүз алыш керек. Ал алданган кыз бечара дагы балким ата-энесинен толук кандуу таалим тарбия алган эмес. Бүгүнкү күндө же салт менен эмес, же шарият менен эмес, же салт менен жашабай, ортодо эмне болот? Салт демекчи, салтыбыз деле ошо шариаттан алынган. Ата-бабабыздан келаткан салттар. Мисалы бизде эч качан салтыбызда кыз жигит болуп жетелешип жүргөн эмес да көчөмө-көчө. Качан сөйкө салып, нике кыйгандан кийин анан эмне болгон? Кошо ээрчишип жүргөн. Ошондо дагы эркек кишинин сол жагында жүрсүн. Bir үйгө кирип барса, эркектен мурун аял киши кирип кетпейт, артында кирет деген ушундай сонун эрежелер бар. Ошондуктан сөзсүз үйлөнүш керек, алыш керек, жашаш керек. Анан жанагы катнаш кылганы бул арам.